Birinci mikrofon. Садыр Нуркожоевич. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине түштөн кийин добуш берүүдө Мегакомдун 49%-ын сатуу боюнча турат. Муну өкмөт киргизип атат. Докладчы болуп Темир Сариев экен. Мен көчө катыша албай калдым элем сессияда ден соолукка байланыштуу. Талкуулап бүгүн добуш берүүгө жөнөтүпсүздөр. Мегаком боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 жылдан бери мен айтып келатамын. 51%-ын өзүнчө бөлүп, 49%-ын өзүнчө бөлүп, 2-ге бөлүп койгон. Убактылуу өкмөт кезинде эле. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин 51%-и соттошуп атат деген шылтоо менен мамлекетке алынбай келатат. 49%-и толук мамлекеттин карамагында турат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге былтыр мурдагы жылы ушул схеманы таркатып бергенмин. Муну оюн кылып бөлүштүн кереги жок. 51-49 кылып. Бул 100% эли сейиптики болчу. Мынакей мен азыр дагы таркатып берем, карап коюңуздар. Мына Минюстун берген каты турат. 100% эли сейиптики деп 4 июнь 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Ошон үчүн оюн кылыштын кереги жок. Мен ушуну айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, Мегакомдон күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок бир 4-5 миллион доллар чөнтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Анан эле шылтоодо мамлекетте муну башкара турган менеджер жок, анан иштете албайбыз, талатып ийебиз, тонотуп ийебиз деп. Анда эмнеге премьер-министр иштеп атат? Министрлер эмнеге иштеп атат анда? Анда бардыгын таркатып туруп эле өкмөттү тиги инвесторлорго бербейлби Кыргызстанды башкаргыла деп. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, каршы бериңиздер буга. Болбойт мындай талатып тоноткон. Урматтуу депутаттар, мыйзамдарды оптом эле кабыл алып атабыз, өткөзүп эле атабыз. Мына азыр 45-маселе болуп, дастан өтүп кетти. Сата элек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды сата элек. Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын. Ошон үчүнчү мындайда көлдү, нарынды сата алганда, урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегакомду да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Болду, азыр добуш берүүдө талкуу болбойт. Сиз талкуу өтүп кеттиңиз. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 мүнөт дагы бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретный сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-чү микрофон. Конкретный сунуш. 45-маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип атыптыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да, мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер, ошону унутпагыла. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, айтсаңыз, сиз 3 жылдан бери Мегаком компаниясын сатылбасын деп келе жатасыз. Кечээ жакында эле парламентте Мегакомдун сатылышына дагы бир жолу сиз каршы чыктыңыз. Бирок болбой эле сатылсын деп кабыл алынып кетти. Айтсаңыз, мунун сыры эмнеде? Туура айтасыз. Мен 3 жылдан бери ушул Мегакомду сатылбасын деп чырылдап келатам. Бирок тилекке каршы ушунун сатылышына кызыктар күчтөр 2 бөлүп сатып ийгени жатышат. Өткөндө дагы мен сессияда айттым муну, сатылбай мамлекетке калып, ушу мамлекеттин кызыкчылыгына иштеш керек деп. Себеби дегенде Мегакомдон күнүнө эгерде коррупциялык жолдорун жоготкон болсо, күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Бул Мегаком биздин бюджетти толтура турган мекемелердин бири болуп эсептелет. Мындай тагыраак айтсак, биздин мамлекетке алтын жумуртка тууп берип турган тоок болуп эсептелет да. Ошону тилекке каршы ушу сатабыз деп атат да. 49%-ин бүгүн ошол сатылсын деп, бул улутташтырылганда 49%. Ошол 49%-ин азыр 100 миллионго сатабыз деп атат. 100 миллионго сатып ошол инвесторго, бирок өзүнүн чөнтөгүнө баягы көз ачып жумганча түшүп калган 4-5 миллион долларга гана кызыгып атат да. Калган 51%-и дагы бул сот менен баягы талаш тартыш маселеде туруп атат. Бирок сотторду дагы үстүнөн ошо басым жасап, мындай чечесиң, тигиндей чечесиң деп, акыр аягы барып эле ал 51%-ин дагы мынакей ушул мурдакы кожоюндар утуп алгылы эле, ошол эле кайра эле ошолорго алып барып берүү максаты болуп атат. Бул жерде мына 49%-ин 100 миллион долларга сатып атат.
$100 миллион деген бул эсли жакшылап эсептеп көрсөк Мегакомдун 50 күндүк выручкасы. Эгерде Мегаком компаниясын мамлекет өзүнө алса, иштетип кетерине көзүңүз жетеби? Толук жетет, 100% себеби дегенде, эгерде азыр деле баягы 100% мамлекеттин эсебинде турат, себеби баягы убактылуу өкмөт келгенде кандайдыр бир оюндар менен, кандайдыр бир арам ойлор менен 49-51 деп эле 2ге бөлүп койгон аны. Бир гана ошол баягы көзөмөлдү катуу кылыш керек, бул жерден акчаны урдабаш керек, жана башка ушундай бир коррупциялык элементтерге барбаш керек дагы эле, бекемирээк көзөмөлгө алса эле, бул өмүр бою бага турган мекеме болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин комитет тарабынан кыска мезгил ичинде сот реформасы багытында 5 мыйзам долбоору даярдалып, парламентте жактырылгандан кийин ага президент кол койгон. Ошонун натыйжасында эгемен тарыхыбызда быйыл биринчи жолу толук кандуу сот реформасына старт берилди. Мындай реформа шериктеш өлкөлөрдүн ичинен бизде биринчи жолу башталып отурат. Кеңештин 6 мүчөсүн СДПК жана Республика фракциясы жылдырышты. Дагы 8 мүчөнү оппозициялык Ар намыс жана Ата мекен фракциялары киргизишти. Дагы 8 адамды президентке караштуу судьялар кеңеши көрсөткөн. Мага да сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, жогорку сотко жана Конституциялык палатага талапкерлерден судьялык өткөзүү үчүн пара алып жатышканы тууралуу ушактар жетип жатат. Жеке менин бул жагынан алып караганда, Кудай алдында, элибиздин алдында абийирим таза. Урматтуу депутаттар, адам болгондон кийин болот экен бардык жерде. Мындан бир болжол менен 3 ай мурун каникулга кете элек мезгилибиз. Мага бир 2006 жылы мен депутат болуп турганда өткөн бир сот бар эле. Ошо бойдон мен ал сотту көргөн жок элем. Кабинетиме келип конвертке салып $10.000 берди да, сунду. Мен ошол эле ордумда калайын, ушуга чай ичип коюңуз, ошо жардам бериңиз деп. Мен аны кууп чыктым кабинеттен. Кууп чыгып атканда Ата мекен фракциясынан Равшан Сабиров кирип калды. Ал чочуп эмне болду, тынччылык элеби дегенден тынччылык эле деп экөөбүз кофе ичип отуруп, мен айтып калдым, бул сот болуп иштейт бир жерде. 2006 жылы мен жардам берип өткөздүм эле. Конвертке салып алып $10.000 көтөрүп келип, кубалап чыгып атам десем, күлүп калды. Элдин баары акча сурайт, ап кел акча бер деп. А сен ап келген акчаны кууган кандайсың деп. Мен ошондо айттым ошол депутатка, коллегама. Равшан, бул жерде соттор акча бербей таза өтүп барып, кайра элден акча албай иштесин. Мына сот реформасынын негизи ушул деп айттым. Өзүнөн сурап алсаңыздар болот. Адапта жылдың ушул мезгилинде мына ушул нарын дайрасында калыңдыгы 1,5 метрге чейин жеткен муз тоңор эле. Бирок негедир акыркы жылдары экологиялык тең салмактуулук бузулду же башка да сыры барбы айтор, азыр анын бири да жок. Узундугу боюнча шериктештеги өлкөлөрдүн арасында 3-чү орунда турган Нарын дайрасынан Нарын облусунун 2 району суу алышат. Демек анын тазалыгын камсыз кылуу башкы милдеттерден. Бирок Теңир тоолу экологдордун айтымдарында кум төр иштей баштаганы ал ар кандай өзгөрүүлөргө кабылууда. Мындай жагымсыз жагдай өз кезегинде элдин ден соолугуна коркунуч туудурууда. Мисалы акыркы 5 жыл ичинде эле ичеги карын, тери жана жүрөк оорулары күч алган. Дарыгерлердин пикирлеринде бул сууга уулуу заттардын аралашкандыгы менен түшүндүрүлөт. Жанагы жаш энелердин эрте боюнан түшүп калышы, ошол энелердин кош бойлуу мезгилинде ичинен балдардын өлүп калышы аябай байкалып атат да. Тубаса жүрөк оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Дем алыш күнкү таң, тактап айтканда 13 январдын таңы Нарын дарыясында чоң өзгөрүүлөр менен атты. Чоң муздар жээкке чыгып, тунук турган суу батка качыланып, киргилденип калган. Эколог адистердин айтымына караганда, бүгүн эртең 2 саат 10 шамасында болжолду Нарын дарыясындагы суунун көлөмү 1 метрден жогору көтөрүлүп, муздар эрип, баткак суу ага баштаган өзүңүздөр көргөндөй. Ал тургай ошол муздун эриндилери, таштандылары ошол жээкке чейин сүрүлүп чыккан. Мындай көрүнүш тургундарды тынчсыздандырып, тиешелүү кызматтарга коңгуроолор тынбай чалына баштаган. Алгач катардагы тамаша катары кабыл алган экологдор Нарын дарыясына көз чаптырганда иш кооптуу экени байкалган. Биздин ишенип телефонго кайра чалып атышты. Анан бир эле таанышым да, анан байке тамашалабасак да, анан эртең менен чыксак, эртең менен суу мындан чоңураак болчу. Анан келип эле биз тияк бияка специалисттерге, жергиликтүү администрацияга билдирип, өзүбүздүн баягы жасай турган иштерибизди жасап жаттык. Анан бул Нарындын климатында
январь айында муз түшкөн өзү эле бул биз ошо 10 жылдан бери билебиз. Кумтөр оперейн компаниясынан бир нерсе болгондо ушундай болот да. Божомолдор боюнча 12-синен 13-үнө караган түнү Нарын дарыясынын нугу кыйла кеңейип, суу аябай чоң келген. Бактыга жараша жабыр тарткандар болгон эмес. Бирок дарыянын жогорку агымында, тактап айтканда, Кичи Нарын менен Чоң Нарын сууларынын кошулушундагы көпүрөнүн жыгачтары сынып, кооптуу абал түзүлгөн. 12 январь түнү могу үйөр жүрүп, көпүрөнүн деңгээлине чейин көтөрүлүп, анан суунун басымы менен алып кетти үйөр. Бул жерде мына гидростанция бар эле, анын буткаларын үйөр талкалап кетти. Плюс могу көпүрөнүн тети башындагы анча-мынча балкасын сындырып кетиптир. Ошо кооптуу абал болбосун деп бул жерге келип, жеринде таанышып карап жүрөбүз. Суу ченечүү гидростанциянын буткаларын талкалап алып кетиптир. Таң калыштуусу Кичи Нарын суусунда кадимкидей эле муз тоңуп, суу тунук бойдон. Ал эми жети-өгүз тараптан келген Чоң Нарын суусу кандайча 4-5 метрге көтөрүлүп, муздары эригени белгисиз. Кыштын кыраан чилдесинде үйөрдүн жүрүшүн айыл тургундары бир чети таң калуу, экинчиден кооптонуу менен кабыл алышууда. Атүгүл таң эртеден эле дарыянын жээгине келип, анализге суу жана муз алып коюшкан. Абдан чоң үйөр болгон, андан тышкары биздин эң негизгиси могу суунун капкара болуп келиши, анан могу эки муздардын капкара болуп турушу. Биринчиден эч кандай азыр деген жаздын мезгили эмес, коктоголоттордон суулар ташып атат, анан тиги суунун баары булганып атат. Жанагы жерлердеги ар кандай суулар эрип атат деген мезгил эмес да, кыштын күнү. Кыштын күнү ушундай болуп капкара болуп келишинин өзү дагы бул негизи туура эмес да. Ал ортодо Нарын дарыясынын булганышынын себебин илимий негизде аныктоо үчүн Нарын райондук санитардык көзөмөлдөө борбору тарабынан суу алынып, лабораторияга жиберилген. Бүгүн саат 10-до атайын машина менен ДКС департамент Госсанэпиднадзора деген бар. Мамлекеттик санитет көзөмөлдөө борбору департаменти. Ошондо радиологический, токсикологический лаборатория бар. Ошолор радиологияны, токсикологияны ошол жактан чыгарат. А биз болсо бияктан общий анализин коюп атат кыздар, иштеп атышат. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианид мурда вообще эле чыкчу эмес. Кийинки убакта чыгып атат, бирок ниже ПДК. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүттөмөлөргө жибергенбиз. Ушундай уже цианиддин эмелери пайда болуп атат депчи. Күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7 тонна колдоносуңар. Нарын шартында январь айында 35 градус, 30 градус суукта мындай болушу мүмкүн эмес да. Муну бир эле божомол Кумтөр оперейн компаниясынан бир нерсе болду. Же атайын залповый сброс кылып ишти, же болбочу болсо жанагы хвостохранилищедагы суу чыгып кетти да. Шыйрактан бөйрөк чыгарбай кичине сабыр этсеңер нарындыктар. Уят эми силер дагы киришсеңер дагы. Экология дегенде өткөн жолу айткам, нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Ошондуктан кичине жок дегенде силер дагы жанагы шаарынын тентектерине кошулбай, туурабай, сабыр этип тургулачы, өтүнөм да. Макулбу? Сүйлөштүк? Рахмат. Рахмат. 8 тоннадан ашуун алтынды казып алышкандан кийин Сарытөрдө түзөтүү иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал эми анын кесепети Сарытөр суусу аркылуу Нарын суусуна кошулуп, зыяны Кыргызга тарап жаткандыгы айтылат. Өзүңүздөр байкап тургандай суудагы оор металлдардын таштарга жабышып кыпкызыл болуп жатканы айкын эле көрүнүп турбайбы? Нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Мына Сарытөрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК-сын чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтөр суусу Тарагай аркылуу Чоң Нарынга кошулуп, анан Нарын суусун Кичи Нарын менен кошулган Нарын суусун берет. А Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Улуу калдыктар ташталган жайдын аянты 360 гектар, ал эми тереңдиги 30 метр экен. Адистердин айтуусунда Кумтөрдүн мындан арыда иштеши менен бул калдык ташталуучу жайдын аянты дагы да чоңойтулат. Коллегалар, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тыныштык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тыныштык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин, иш башталгандан бери мен радиону угуп отурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков,
Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевтар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептеймин. Садыр Нуркожоевич, жок, мен сизге кеңири убакыт берип атам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы диге добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. 3-үчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулағыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момундай эле айтайын.